Кечке маал Токтогул шаарчасынын борбордук аянтына Атамекен Социалисттик партиясынын лидерлери менен жолугушуу үчүн 8 миңге чукул адам топтолду. Ага өзү катышып айткандардын сөзүнө караганда 10-15 жылдан бери мынча көп адам топтолгон жыйын болгон эмес экен. Аны Атамекен партиясынын калк арасындагы кадр баркы, элдин жаңы реформаларга болгон мамилеси деп түшүндүрүштү. Бул жолугушууда чыгып сүйлөгөн Атамекен Социалисттик партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Атамекен партиясы шайлоолорго карап, саясий кырдаалга карап, күнүмдүк кызыкчылыктар үчүн түзүлө калган партиялардан эмес экенин баса белгилеп, тарых таржымалуу саясий окуяларга бай партиянын иш-аракеттери туурасында чогулган элге айтып берди. Жолугушуунун жүрүшүндө Токтогул өрөөнүн кантип өнүктүрүүнүндө максаттары бар экени айтылды. Ал аталган өрөөндүн башка региондор менен карым-катнашын жакшыртуу, жолун кыскартуу экен. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев максат кылып жаткан бул жол курулса, областтын борборуна барган жол 150 чакырымга кыскарат. Бул деген сөз базар жакындайт дегенди билдирет. Бул деген сөз бул жердин жергиликтүү экономикасынын көтөрүлүүгө жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылат дегенди билдирет. Токтогул өрөөнү Каракөл шаары туурасында сөз болгондо биринчи кезекте энергетика тармагы эске келет. Электр энергиясын тышкы өлкөлөргө экспорттоо, энерго тармакты мындан ары өнүктүрүү боюнча партиянын атайын программалык иштери бар экени айтылды. Бул жолугушууда электр станциясын куруудан улам 32 000 гектар жери суу астында калып жапа чеккен токтогулдуктарга компенсация эмнеге берилбейт деген суроо да берилди. Кетмөндө элинин ырыскысын жок дегенде светти ылдыйраак кылып 10 тыйын чыгышы жерде, же 8 тыйын кылып беришке сиздин кудуретиңиз жетеби, ушуну кое аласызбы? Жогорку кеңеш кабыл алынган атайын мыйзам бар. Эгер биз өкмөткө, бийликке, парламентке келсектен, ал мыйзамдын кыйшайышсыз аткарылышына көзөмөлдөйбүз. Атамекен партиясынын идеяларын колдоп, анын 10 жылдык тарыхын иликтеп, анын таржымалына көз кырын салып жүргөн адамдар дагы бар экен. Алар биринчи кезекте партиянын тазалыгы, чындык үчүн күрөшүп келген үчүн баалап колдоп жатышканын ачык билдиришти. Эми Атамекенди коргоп колдогону мына 19 жылдан бери, эгемендүүлүк алгандан бери өч позициясынан тайбаган, чындык үчүн күрөшкөн, эч кандай ушул Атамекен партиясынын өзүнүн карьерасы, иши болсо дагы ошого дагы карабастан элдин, өлкөнүн келечеги, элдин жакшы жашоосу үчүн күрөшүп келген партия. Элге чынында биринчи кезекте калыстык, адилеттик эле керек экен. Калыс, адилет коом курабыз деген Атамекен партиясынын максаттарынын элдин мүдөөсү менен төп келип турганы токтогулдуктардын кеңири колдоосуна ие кылды. Жолугушуу кыргыз өнөр поздорунун чоң программадагы концерти менен коштолду.